Ааламдашуу доорундагы үй-бүлө 3-бөлүм. Чет өлкөгө бакыт издеп, чет өлкөлүктөр менен никеге туруу жаңылык эмес. Мындай үй-бүлө куруу илгери королдордун артыкчылыгы болгон. Жөнөкөй адамдардын чөйрөсүндө мындай нике анчалык популярдуу болгон эмес. Себеби маданий, диний жана географиялык айырмачылыктар, тил билүү проблемалары бактылуу үй-бүлө курууга тоскоолдук болгон. Биздин мезгилде ар кыл терс моменттерге карабай, постсовет мейкиндигиндеги өлкөлөрдө жашаган жетилген курактагы кыздар жана аялдар чет өлкөлүктөргө турмушка чыгууга кызыктарлыгы туруктуу. Бул өз кезегинде Орусия, Украина, Молдова, Белоруссиянын генофонуна терс таасирин тийгизип жатат. Себеби ал жактан жаш, ден соолугу чың аялдар массалык түрдө чыгып кетүүдө. 80-жылдын аягында экранга өз мезгили үчүн сенсация жараткан «Интердевочка» фильми чыкты. Бул убакытта чет өлкөлүктөр менен таанышуу дээрлик мүмкүн эмес болчу. Алар менен таанышуунун эң ишенимдүү жолу валюта сойкусу болуп эле. Фильмдин башкы каарманы ушул жолду тандап алган. Темир көшөгө ачылгандан кийин Батыштын жана СССРдин жашоо деңгээлиндеги айырма даана көрүндү. Советтик кыздар чек аранын ары жагына кетүү максатын көздөп калышты. Ал кезде бул чет өлкөгө турмушка чыгуу менен гана ишке ашат деп ойлошчу. Интердевочка өз кыялына жетип, өз кардарларынын бирине турмушка чыгып, Швецияга кетет. Ал материалдык жыргалчылыкка жеткени менен мекенинин жалгыз калган оорулуу апасын сагынат. Анысы аз келгенсип сойку атадагы өз таасирин тийгизет. Батыштагы жашоого көнүү проблемасы, адамдардын ортосунда чын дилден мамиле куруунун жоктугу, батыштык ой жүгүртүүнүн прагматикалык, күйөөсүнүн өзгөчө экономдуулугу, каарманды ыплас Орусиядан чыгып кеткени менен бактылуу кылдым деген пикири аны жанына батат. Советтик интеркыз тарыхы трагедия менен аяктайт. Каарман чет өлкөдөгү жашоонун рахатын татып, жетишпей курман болот. Материалдык жыргалчылыкка карай жол 90-жылдары кырдаал бир аз өзгөрдү. Чек аралар ачылып, чет өлкөлүктөргө турмушка чыккандар көбөйдү. Биринчи эл аралык нике агенттиктер пайда болуп, орус кулуктулар Америка жана чыгыш өлкөлөрүндө жогорку талаптагы товарга айланды. Ал кезде 90-жылдары чет өлкөлүктөргө турмушка чыгууну каалаган кыздар мекенинде коюлган максаттарына жетүү жана өзүн өстүрүүгө тоскоол болгон материалдык кыйынчылыктардан кутулууну каалашкан. 90-жылдардын ортосунда иликтөөчүлөр нике иммиграциянын социалдык, саясий жана экономикалык факторлорунун ичинен өлкөдөгү социалдык турмушту демократиялаштыруу, жогору билимдүү аялдардын канааттанбагандыгынын жана жайланышпагандыгынын жогорку деңгээлин белгилешкен. 20 жыл өттү, бирок биздин кыздар дагы деле чет өлкөлүк ханзаадалар жөнүндө кыялданып жүрүшөт. Азыр өз өлкөсүндө иштеп, акча табуу жана карьерасын өстүрүү оор деле болбой калды. Бирок статистика буга карабайт. 90-жылдардан тартып АКШга келинчектер визасы менен 70 000 орусиялык кыз келиндер чыгып кетишкен. Болжол менен ошончо эле сандагы аялдар визанын башка түрүн алып чыгышкан. Бирок акыр түбү максаты бир эле. Москвада жыл сайын башка өлкөлөрдүн жарандары менен 1,5 миңге жакын нике катталат. Эгерде москвалык кыздар мурда негизинен АКШ жана Германияга кетишсе, азыр америкалык күйөөлөрдү чыгыштан келген атаандаштар сүрүп калды. Маселен, жыл сайын 150-гө жакын москвалыктар түрк жарандарына турмушка чыгышат. Орусиялыктардан белоруссиялык кыздар дагы артта калбайт. Жылына 400 белорус кыз чет өлкөгө турмушка чыгат. 2004-жылы 750 украин кыз чет өлкөлүк жарандар менен никеге турган. Алардын ичинде эң популярдуулары АКШ, Германия, Италия жана Ирандын жарандары. Чет элдик болсо эле жакшы дегенди билдирбейт. Менин бир нече жолу чет өлкөлүккө турмушка чыгуу мүмкүнчүлүгүм болгон. Бирок тагдыр буйрбаса керек. Мындай нике менен байланышкан кыйынчылыктарга мен чыдоого даяр болгон адам табылган жок. Чет өлкөлүк күйөөнүн үй-бүлөсү кабыл албай коюу коркунучу бар. Менталитеттер ар башка болот. Мындай нике олуттуу компромисске барууну талап кылат.
Экинчиден, менин тааныш кыздарымдын бир кыйласы чет өлкөгө турмушка чыгып, өлкөдөн кеткилери келишет. Менимче алар жайлуу жашоого умтулуп, мындай никеде бардык проблемаларынан арылуу мүмкүнчүлүгүн көрүшөт. Мен биздин эркектер начар дегенге кошулбайм. Алар бардык жерде бирдей. Бактыга жараша мен өз күйөөмө ыраазымын. Албетте, улам жакшыны каалай бересиң. Бирок бул чет өлкөлүктөр жакшы дегенди билдирбейт. Үй бүлөнүн кыйроосу, коммунизмдин коркунучтуу мурасы. Ар бир адамдын үй бүлө жана бакытты түшүнүүсү ар башка. Мен үчүн үй бүлө бардыгы чогуу. Адамдар параллель ойлонушат. Алардын ортосунда өз ара түшүнүшүү жана бекем руханий байланыш бар. Менин турмушка чыкканыма 6 жыл болуп калды. Менин күйөөм түрк. Ал ири түрк компаниясында менеджер болуп иштейт. Менин чет өлкөлүк адамга турмушка чыгам деген максатым жок болчу. Тагдырым ушундай экен. Бирок мен бул жөнүндө кыялданып жүргөн кыздар көп экенин билем. Бул учурда материалдык жагы негизги фактор болуп саналат. Баары эле жакшы шартта жашап, эртең балдарымды эмне кылып багам деген ойдон арылгылары келишет. Түрктөргө турмушка чыгуу белгилүү кыйынчылыктар менен коштолот. Биздин элдин менталитети айырмаланат. Дин дагы олуттуу роль ойнойт. Же көбүнчө диний эмес салттар. Түрк коомунда салттар күнүмдүк турмуш менен тыгыз байланышкан. Түркияда бактылуу болуш үчүн бул жерде жашоо образын кабыл алуу керек. Болбосо көнүп кетүү абдан оор. Бардык кыйынчылыктарына карабай, бул Орусиянын алыскы айылдарынан келген кыздар үчүн жакшы вариант. Алар эч болбоду дегенде материалдык жыргалчылык жана чын дилден үй бүлөсү менен балдарын жакшы көргөн эркекке туш болушат. Мен өзүмдүн турмушума толук ыраазымын деп айта албайм. Ар кандай маданиятка тиешелүүлүгүбүз, ар кандай ой жүгүртүү, кызыккандарыбыз ар башка болгону таасирин тийгизет. Мен киного, театрга барганды жакшы көрөм. Адабият жана искусствого кызыгам. Ал болсо футболду сүйөт. Эртеден кечке телевизордон футбол карап отура берүүгө даяр. Экинчи жагы, ал кызына абдан жакын, аябай жакшы көрөт. Чогуу ойношот, сейилдешет, ал кызын киринтип, тамак берип кое алат. Орусияда баласы менен жөн гана ойноп турбастан, аны багып, караган эркекти сейрек кездештиресиң. Менин күйөөм үйгө жакын, көп баспайт, мен ага ишенем. Ал ичкиликке берилген эмес. Булар менимче биздин эркектерге жетишпеген сапаттар. Бул фактор биздин кыздардын чет өлкөгө кетүүгө умтулганын аныктаган себептердин бири болушу керек. Орусияда үй бүлө деградация болуп жатат. Менин апам дайыма үй бүлөнүн кыйроосу коммунизмдин коркунучтуу мурасы деп айтаар эле. Мен анын пикирине толук макулмун. Диний ишеним гана үй бүлө институтун калыбына келтире алат деп ойлойм. Себеби дин адеп ахлак үй бүлө баалуулуктарына зомбулук кылбоого үгүттөйт. Балким бул түрк үй бүлөлөрүнүн бекемдигинин дагы бир сыр болушу керек. Чет өлкөгө турмушка чыгууга ким аракеттенет? Бардыгынан мурда бул феномендин экономикалык аспектиси арткы планга кеткенин белгилеп кетүү керек. Себеби постсоветтик мейкиндикте экономикалык кырдаал оңолуп келе жатат. Ар кандай кесиптердин ээлерине ийгиликтүү жетүү үчүн көп мүмкүнчүлүктөр пайда болуп жатат. Окугум келбейт, күйөөгө тийгим келет. Бардык күчүн чет өлкөлүк күйөө издөөгө бурган жаш аялдарды 2 категорияга бөлүүгө болот. Биринчиси орто мектепти жаңы бүткөн жаш кыздар. Алардын жашоодогу максаты материалдык байлык, билими жана турмуштук тажрыйбасы жок болгондуктан ага жетишүү кыйынчылык туудурат. Ошондуктан алар чет өлкөлүк бай күйөө таап, материалдык жактан камсыздалган үй кожойкеси болууну каалашат. Мындай кыздардын дүйнө таанымына көп сандаган сериалдар, жылмакай журналдар жана оор жумушта жашап, жарыбаган айлык алып, жокчулукта күн кечирген өз энелеринин тагдыры таасир этет. Эреже катары бул кыздардын көпчүлүгүнүн чет өлкөдөгү үй бүлөлүк жашоосу үмүтсүз. Алардын болгон артыкчылыгы жаш жана жакшынакайлыгы. Анан калса турмуштук тажрыйбасы жок жана этияттоону билбегендиги. Чет өлкөлүк күйөөлөр аларды арзан үй кызматчысы, мурунку никелеринен калган балдарын багуучу катары пайдаланып, иштөөгө, окууга, достору менен баарлашууга тыюу салышкан учурлар кездешет. Кыздар элементардык укуктарынан ажырап, документтерин күйөөсү катып койгону дагы болгон. Мындай кыздар сүрөттөрүн нике агенттиктеринин сайттарына жайгаштырышат дагы. Аларга качан бай чет өлкөлүк көңүл бурат деп күтүп отурушат.
Изилдөөлөргө таянсак, мындай агенттиктердин кызматынан орто жаштагы социалдык жолу болбогон америкалык эркектер пайдаланышат. Алар кандайдыр бир себептер менен өз өлкөсүндөгү аялдарды жактырышпайт. Бул эркектер жаш, сулуу аял менен өз социалдык статусун жогорулаткысы келет. Мындай үй бүлөлөр көп узабай эле 1-2 жыл ичинде аялынын демилгеси менен бузулат. Ийгиликтүү жана жалгыз бой, бакыт издеп, чет өлкөгө жөнөгөн аялдардын 2 категориясы бар. Бул категориянын биринчиси экинчисине толук карама-каршы келет. Алар өзүнө ишенген, өзү ийгиликке жеткен аялдар, ата мекендик эркектерге турмушка чыгып көрүшкөн. Бирок алар же эркек алардын деңгээлине жетпегендиктен көңүлдөрү калган. Белгилүү психотерапевт Николай Царыцындын изилдөөлөрүн карасак, орусиялык көз карандысыз ишкер аялдар бактылуу үй бүлө курууда олуттук кыйынчылыктарга дуушар болушат. Бул биринчиден алардын деңгээлиндеги эркектер анчалык акылдуу жана билимдүү эмес жаш, сулуу кыздарды аялдыкка алууга артыкчылык беришет. Мындай кыздар олуттуу ойлору жана ашыкча проблемалар менен алардын баштарын оорутпайт. Себеби Орусияда бизнесмендин жашоосу ансыз деле такай стресс жана эмоционалдык чыңалууда болот. Албетте, бул көрүнгөн гана бөлүгү. Буга биздин советтик эркектердин ичимдикке мамилесин кошсок, жашоодо максаты жок, инерттүүлүк, үй бүлөсүн материалдык жактан камсыздай албаганын эстесек, кырдаал биздин эркектердин пайдасына чечилбейт. Статистикада балдарды тарбиялоодо активдүү катышкан эркектерди саноого дагы ырайымсыз. Орусияда мындай эркектер 4%-дан ашпайт. Анысы аз келгенсип, Орусияда 100 аялга 97 эркек туура келет. Украинадагы кырдаал дагы оптимизм жаратпайт. Ал жакта 100 аялга 86 эркек туура келет. Бул үй бүлөнүн ата мекендик моделинин кризисин жана аялдардын эркектерден сандык артыкчылыгын ачыктайт. Бул аялдар эмне кылуусу керек? Баарына канагат кылуу керекпи? Кара далуу болуп отура берүү керекпи? Же өз бактысын мекенинен тышкары издеп көргөнү туурабы? Көптөрү үчүнчү вариантты тандашат. Баягы эле нике агенттиктери жардамга келет. Бул агенттиктерге кайрылгандардын 60%-дан жогоркусу билимдүү аялдар экенин белгилеп кетүү керек. Биздин кыздардын чет өлкөдө бакытын тапкандары канча? Бул жөнүндө так маалымат жок. Бирок агенттиктер аркылуу никелешүү көп учурда ийгиликсиз экени белгилүү. Ага карабай, чек аранын аркы жагына күйөөгө кетүүгө умтулган кыздар дагы эле арбын. Демек, постсовет мейкиндигинде экономикалык, социалдык, маданий проблемалардын комплекси жашап жатат. Нике миграциясынын масштабы мамлекеттик бийлик органдарынын жана бейөкмөт уюмдардын көңүл буруусун талап кылат. Чет өлкөгө кетип жаткан славян кыздардын агымын улуттун генофондуна олуттуу соккуруп, ошол эле убакта калкы картайып, төрөлүү деңгээли төмөн болгон Батыш Европанын демографиялык проблемаларын чечип жатат. Үй бүлөдөгү баарлашуунун негизги принциптери. Лев Толстой мындай деген: бардык бактылуу үй бүлөлөр бири-бирине окшош. Ал эми ар бир бактысыз үй бүлө өзүнчө бактысыз. Демек, эгер бактылуу үй бүлөлөрдүн негизги белгилери дээрлик окшош болсо, демек үй бүлөлүк бакыттын формуласын издөө өз жемишин берет. Берна Бридж бактылуу үй бүлөлөрдүн моделине жана үй бүлө ичинде өз ара мамилелерге арналган ишинде мындай пикирди келтирет. Бактылуу жана ийгиликтүү жашоонун ачкычы позитивдүү жана конструктивдүү баарлашуу искусствосу. Бир дагы үй бүлөлүк терапевт, психолог же педагог танбай турган жалпы пикир. Үй бүлөлүк бакыттын эң маанилүү негизги принциби үй бүлөнүн ичиндеги баарлашуу сапаты. Тилекке каршы адамдарга көп жыл бактылуу жашоону жана бактысыздыкка чөмүлүүдөн сактоону камсыздай турган үй бүлөдө баарлашуу искусствосу бүгүнкү күнү өз баасын албай, ал аркылуу жетишкен натыйжаларына олуттуу мамиле жасалбай жатат. Жубайлар алардын үй бүлөлүк баарлашуудагы сабатсыздыгы жана баарлашуу искусствосуна кайдыгер мамиле кылуусу бир канча убакыт өткөндөн кийин үй бүлөнүн бузулуусуна алып келерине көбүнчө көңүл бурушпайт. Баарлашуунун негизиндеги кар тоглого эффектисине ээ. Алгач тоодон ылдый көздөй, муштумдай болгон кар тоголонуп баштаса, жолдо ал улам чоңоюп, аягында токтотууга оор болгон чоң күчкө айланат.
Бул көчкүнүн алдында калган жубайлардын көпчүлүгү мындай пикирди айтышат. Эгерде мени жубайым түшүнгөндө биз эч качан ажырашмак эмеспиз. Жубайым мени эч качан түшүнчү эмес. Чынын айтканда, жубайлар ортосундагы түшүнбөстүктөр сүйлөшүүнүн жоктугуна байланыштуу эмес. Бири-бирине нааразы болгон жубайлар ар кандай темада сүйлөшүп, интеллектуалдуу деңгээлде баарлаша беришет. Бирок жубайым мени түшүнбөйт деген сөздүн мааниси алар бири-бири менен сезимдердин деңгээлинде баарлашууну жолго кое албай жаткандыгында. Эмоционалдуу баарлашуу, интеллектуалдуу баарлашуу. Эгерде баарлашууну классикалык классификациясынын көз карашынан алып карасак, ал эки типке бөлүнөт. Кептик сүйлөшүү жана кептик эмес, вербалдуу эмес баарлашуу. Баарлашуунун кептик эмес баардык түрлөрү негизинен жаңдоо жана мимика. Бирок мындай бөлүү так эмес жана үй бүлө ичинде баарлашуу табиятын туура эмес түшүнүүгө алып келет. Үй бүлөлүк баарлашуунун негизги мүнөз өзгөчөлүгү сезимдик түзүм. Сезимдик баарлашуу деген эмне? Адамдардын ортосундагы сезимдик баарлашуу сезимдердин жардамы менен ишке ашат. Башкача айтканда, сезимдик же эмоционалдуу баарлашуу деп баардык сезимдик элементтер, кептик дагы, вербалдуу эмес дагы элементтер аркылуу жаралган баарлашууну атасак болот. Демек, жубайлар бири-бирине кайрылган сөздөр алардын сезимдерин билдирбесе, мындай баарлашуу сезимдик баарлашуу болуп мүнөздөлбөйт. Же болбосо тескерисинче кайрылып жаткан үй бүлө мүчөсү карама-каршы жакты сезимдер аркылуу укпаса, мындай угууну дагы сезимдик баарлашууга кошууга болбойт. Эгерде үй бүлө ичиндеги баарлашууну толугу менен кептик жана кептик эмес баарлашуу искусствосунун эрежелерине баш ийсек, ийгилик баары бир толук болбойт жана жубайлардын бири-бирин сезүү жөндөмү жетишсиз болот. Себеби көпчүлүк учурда жубайлардын бири-биринен эмнени күткөнү түшүнүлбөстөн сезилиши керек. Сөз менен айтылган реалдуулук эмес, эмоционалдык дүйнөнүн чагылуусу болуп саналат. Эгерде үй бүлөдө сезимдер дүйнөсү аркылуу баарлашса, вербалдуу эмес баарлашуу өзүнөн өзү калыптанат. Адам сезимдер дүйнөсү аркылуу баарлашууну жөнгө салып алганда, вербалдуу эмес баарлашуунун элементтери, маселен, дене кыймылы, колдун кыймылы, өнөкөт адаттар, бетинин кызарышы жана башка жүрөктөн чыккан сөздөр менен ылайыкташат. Мунун аркасында кесиптик баарлашууга жардам берген дене кыймылы өзүнөн өзү жөндөлөт жана дене тили менен кеп тили бири-биринен ажыратылбайт. Мисалы, күйөөсү менен урушуп жаткан аялы ачуусуна чыдай албай, сени көрөйүн деген көзүм жок деп кыйкырат. Күйөөсү болсо, андай болсо мен кеттим, келбейм деп жооп берет. Аялы ого бетер ачууланып, мына билгем, сен мени такыр түшүнбөйсүң дейт. Себеби аялы сени көрөйүн деген көзүм жок дегени менен чынында ал үйүнөн кетсин дебейт, ага көбүрөөк көңүл бурат, жакшыраак болот деп күтөт. Балким ал өзүн токтото албай калды, же проблемаларды кантип чечүүнү билбегендиктен каалаганына жетиш үчүн уруш баштады. Ошентип, эгер аялы ачуусуна чыдай албай, сени көрөйүн деген көзүм жок дегенде, андай болсо мен кеттим, келбейм деген жооп укса, күйөөсү өз аялынын ички дүйнөсүн түшүнгөн жок деп айтсак болот. Эгерде критикалык кырдаалдарда жубайлар бири-бирин жакшыраак түшүнүүсү үчүн эмоционалдык эмес, интеллектуалдуу баарлашууну пайдаланса, анда ал экөө бири-бирине түшүнөбүз деп айтышы толук ыктымал. Азыркы учурда үй бүлөлүк баарлашуунун негизги принциби жубайынын кеңештери жана акыл үйрөтүүлөрүн түз түшүнбөй, анын чынында эмнени айткысы келгенин баамдоо керек. Бул маселе канчалык кооз көрүнбөсүн, баары бир сезимдерди интеллект аркылуу түшүнүүгө үйрөтөт. Ал эми жубайлар ортосунда интеллектуалдуу баарлашуу жетишсиз. Түшүнүү, сезүү деңгээлине жеткенче жубайлар үчүн бул түшүнүүнүн натыйжасы канааттандырарлык болбойт. Мисалы, аялы атасынын өлгөн күнү андан калган эстелик буюмдарды карап көзүнө жаш алат. Бул учурда анын көзү күйөөсүнүн көз карашына туш келип, ал мен сени түшүнүп жатам десе, ал бул сөздөрдүн канчалык чын экенин сезүүгө далалат кылат. Эгер бул сөз чындап эле жүрөктөн чыкса жана аялы ошондой түшүнсө, бул сөздөр ал үчүн кымбат болот. Эгер тескерисинче мен сени түшүнүп жатам деген сөз чын жүрөктөн айтылбаса жана аялы аны сезсе, бул сөздөрдүн сооротуучу эффектиси болбойт.
Мындай учурда аялы үчүн бир нече саат сүйлөшүүдөн көрө чын дилден чыккан 3-4 сөз маанилүү жана таасирдүү болот. Мына ушул себептүү үй бүлөлүк терапевттер жубайлар ортосундагы баарлашуу проблемаларын карап жатып, алардын кептик баарлашуу жөндөмүн эмес, сезимдик баарлашуу жөндөмүн өнүктүрүүсү керек. Болбосо мимика жана жаңдоону түшүнүү, дене тилин пайдалануу жана дене тилин окуу аркылуу жубайлар ортосунда баарлашуу жөндөмүн өнүктүргөндө жубайлар бири-биринин керектөөлөрүн түшүнбөгөн бойдон калат. Эгерде үй бүлөдө эмоционалдык баарлашуу туура жол менен жүргүзүлсө, үй бүлө мүчөлөрүнүн сезимдик дүйнөсүнөн чыккан дене тилин интеллектуалдуу түшүнүү үчүн аракеттин зарылчылыгы болбойт. Себеби күйөөсү аялынын кыймылы, көзүнөн чыккан жашы, жүзүндөгү уялуусунан көп нерсени түшүнө алат. Бул болсо жубайлар ортосунда түзүлгөн сезимдик баарлашуунун табигый натыйжасы. Окутуу курсун өтүү аркылуу дене тилин үйрөнүүнүн кажети жок. Тескери жагы да бар. Эгерде жубайлар дене тилин натыйжалуу колдонууга багытталган айрым билимдерге ээ болсо жана бул алган жөндөмдөр алардын өз сезим дүйнөсү менен дал келбесе, бул жагдай жубайын адашууга кириптер кылат. Ал эми мындай абал бир канча убакыт өткөндөн кийин түзүлсө, бул жубайлар ортосунда ишенбөөчүлүк жаралып, баарлашууга чоң зыян келтирет. Экинчи адамдын дене тилин пайдаланууда кесипкөйлүккө жетүү өтө татаал. Бул мөөнөт абдан узак жана көп күч талап кылат. Ал эми мындай жол менен түзүлгөн баарлашууда адамдар абдан ачуулуу болуп кетет. Себеби ал укканы менен көргөнү ортосундагы дал келбөөчүлүк анын көңүлүн дароо бурат. Баарлашуудагы эң функционалдуу орган кулак эмес, көз. Эки адамдын баарлашуусунда көз секундасына 10 миллион бит, кулак болгону 100 000 бит кабыл алат. Эгерде адам өз ички дүйнөсүндө эшик ачкысы келбесе, ал маектешинен маалыматты секундасына 10 миллион бит ылдамдыкта жашырышы керек болот. Бул дээрлик мүмкүн эмес. Ошондуктан маектешиңдин жасалмалыгын, алдоого аракетин жана жасакерленгенин оңой эле билип койсо болот. Аны менен бирге эле адам ар дайым эмоциялык дүйнөсүнүн сезимдеринин денеде чиң алуусун жашырууга, өзгөртүүгө күч жумшап, же маектеши баштан өткөрбөгөн сезимдерди чыгарууга аракеттенсе, ал баш зонасында калыптанууда чоң кыйынчылыктарга дуушар болот. Изилдөөлөргө ылайык адамдардын бетинде 20 000ге жакын ар кандай кейип, миңдеген ар кандай сөз жок тил элементи, 700 000 ар кандай физикалык жаңсоолор бар. Ал эми адамдардын эмоциялык дүйнөсү мимика жана жаңсоо аркылуу чагылдырылгандыктан жана бул чагылуулар ондогон миң комбинациядан тургандыктан үй бүлө ичинде баарлашууну каалоо үй бүлө мүчөлөрүн калп менен булганбаган баарлашуу түзүүгө жана эмоциялык дүйнө менен табигый жүрүм-турумду колдоого мажбурлайт. Ошондуктан дене тилин окууну, үйрөнүүнү же жүрүм-турумда сезимдерди четтетүүнү үйрөтүү туура эмес. Үй бүлөнү бириктирип турган негизги күч бул ишеним. Эгерде жубайлар өз ара баарлашууда ишенбөөчүлүктү сезишсе, бул үй бүлөдө кар тоголоого эффектиси келип чыгат. Ушул себептен үй бүлө ичиндеги баарлашуунун эң негизги принциби ишеним сезимин калыптандырууга багытталган болушу керек. Ишеним сезими үй бүлөлүк бакыттын негизги принциптеринин бири болуп, ишеним сезими саналат. Эмоциялык баарлашууда биз жогоруда сүрөттөгөн табигыйлыкты көрсөтүүгө арналган аракет бир эле убакта үй бүлө мүчөлөрү ортосунда ишеним сезимдерин өнүктүрүү фактору дагы болуп эсептелинет. Үй бүлөдө жасалма түзүлгөн баарлашууда анын мүчөлөрү ар дайым арамзалык сезими, башкалар бир нерсени жашырып жаткандай сезим боло берет. Ишенимдин зарыл болуусу кандайдыр бир укмуш эмес, табигый милдет болуп саналат. Кудай адамды жаратууда анын керектөөлөрүн бир жактуу кылып калтырган. Аялдын сезимин, физикалык жана социалдык чөйрөсүндөгү керектөөлөрүн көпчүлүк учурда эркек канааттандыра алат. Ошол эле учурда эркектин дагы белгилүү бир керектөөлөрүн аял гана канааттандыра алат. Башкача айтканда, жубайлар бир бүтүмдүн бири-бирин толуктап турган эки бөлүгү болуп саналат. Жубайлар гана эмес, балдар дагы өз дүйнөсүндө керектөөлөрдү сезишет.
өз өмүрүнүн баштапкы этабында алар бул керектөөлөрдү үй бүлөдө канааттандырууга аракеттенишет. Үй бүлөдөгү эң чоң керектөө анын мүчөлөрүнүн бири-бирине болгон өз ара ишеними. Жубайлар орто жолдо калып, өз муктаждыктары жана керектөөлөрү менен жалгыз күрөшпөй турушкандыгынын кепилдигин бири-биринен күтүшөт. Эгерде жубайлардын бирөө мындай кепилдикти сезбесе, ал ачуулуу жана тынчсыз болуп калат. Мындай тынчсыздануу кээде коркуунун, кээде кызгануунун, ал эми кээде агрессивдүү жүрүм-турумунун башаты болот. Бул жагдайда үй бүлөдө баарлашуунун эң башкы, эң чоң маани берүү керек болгон элементи ишеним сезими. Аны эч качан бузбоо керек. Жубайлардын бири-бирине ишениминин өнүгүүсүндө баарлашуу эң чоң мааниге ээ. Себеби жубайлар бири-бири менен баарлашууда ишеним сезимин бекемдеп өстүрүшөт. Мисалы, жубайлардын бирөө экинчисин алдаганын ачыктаса, өмүр бою экөөнүн үй бүлөдө бекемдөөгө аракеттенип келген ишеними бир жалган сөздөн эле кыйрайт. Ал гана эмес, ушунча жыл мен алдамчы менен жашадымбы деп ошого чейинки чогут көргөн бүт өмүрүн күмөн санайт. Ошол себептүү мындай десек болот. Үй бүлөдө эч бир жагдайда калп айтпоо жана жалган өнөкөттөрү менен жүрүм-турумун көрсөтпөө эң маанилүү. Үй бүлө мүчөлөрү үй бүлөдөгү баарлашууда гана эмес, социалдык жашоосунда дагы алдоого таянышы керек эмес. Адам жубайы ага калп айтпасына канчалык ишенсе дагы, ал башкаларга калп айтканын көргөндө үй бүлөдөгү ишеним бузулат. Адамдын ичинде менин жубайым башка адамдарды алдаганга жөндөмдүү болсо, кыйын учурда мени деле алдайт болушу керек деген ой калат. Жубайлар тынчсызданып, бири-бирине болгон ишениминен күмөн санайт. Үй бүлөдө ар дайым сактанып, сөздөрүнө зыян келтирип калбаганынын себеби да ушунда. Башкача айтканда, үй бүлөдө тынчсыз, кооптуу жашоо башталат. Калп үй бүлөдө эң чоң кыйратуучу күчкө ээ болгонуна карабай, адамдар бүгүнкү күнү социалдык жашоодогу калпка туура баа бербей, ага ар кандай жагымдуу касиеттерди берип, билбестиктен үй бүлөсүн кыйроого учуратып жатышат. Чындыкты чагылдырбаган, чынчыл эмес бардык сөз бул алдоо, коркунучсуз жалган, майда жалган болобу, жалган айтуу бул алдоо экенин өзгөртпөйт. Жубайлар коркунучсуз жалган айтуу менен өз жубайларынын ишенимин жоготот. Жубайы башка адамга кичинекей жалган айтуу менен жубайынын ишенимин жоготот. Бирок үй бүлөдө ишеним сезимин бекемдөө үчүн жалган айтпай баарлашуу жетиштүү эмес. Жубайлардын өз ара мамилесинде бири дагы анын инсандыгына басым жасап жатканын сезбеши керек. Башкача айтканда, үй бүлөдө баарлашуу үчүн түзүлгөн мамилелерде жубайлар бири-биринин индивидуалдуулугуна агрессивдүү таасир бербеши керек эмес. Үй бүлөдө алдоосуз, калпсыз жашоо үчүн жубайлар бири-бирине басым көрсөтпөшү керек. Алардын бири дагы өзүн басым астында сезбеши керек. Ошентсе да, балдар арасындагы жалган айтуунун кеңири таралган себеби ата-энесинин инсанды мажбурлап калыптандырууга жасаган басымы. Бул көз караштан алганда, үй бүлөдө баарлашуу шарттарынын эң негизгиси үй бүлө мүчөлөрүнүн эч кимисинин индивидуалдуулугуна басым жасалбашы керек. Өз ара мамилелерде инсанга коркунуч келүүсүн кабылдоо. Адамдын эмоционалдык дүйнөсүн тең салмакта кармаган механизмдердин борборунда инсан турат. Адамдын инсандыгы канчалык толук ишеним чөйрөсүндө болсо, инсан ошончолук өнүгөт, мүнөзү дагы ошончолук олуттуу калыптанат. Бөлөк жагдайда адамдын инсандыгы канчалык психологиялык басым астында болсо, бул адамдын инсандыгы бузулуу жолунда болот. Инсан деген эмне? Зигмунд Фрейд аны мен деп атаган. Ал эми Фетхуллах Гүлен инсан түшүнүгүн кеңейтти. Бедуизаман Саид Нурси инсанды эне деп түшүндүрүп, жандын бул сырдуу борбору үй бүлөдө баарлашууда зор маани бериле турган чекит экенине көңүлдү бурган. Эгерде адамдын инсандыгына кандайдыр бир басым багытталса, адам басымды жоготуу үчүн коргоо механизмин ишке киргизет. Жана жогоруда айтылгандай, коргоо механизмдеринин бири жалган айтуу болуп саналат. Мисалы, эгерде аял жумуштан кайтып келе жатып, күйөөсү экөөнүн жалпы таанышын жолуктуруп калса,
Ал таанышын күйөөсү жаман көрсө, анан ошол учурда күйөөсү телефон чалып калса, күйөөсү аялын кайда жана ким менен жүргөнүн сураса, аялы күйөөсүнүн ачуусун келтирбөө жана зомбулук көрсөтпөө үчүн өзүнүн инсандыгын коргоп жалган айтат. Ошентип бири-бирин абдан сүйгөн жубайлар үй бүлөдөгү психологиялык басымдын аркасында биринчи жолу жалган айтат. Андан кийин жалганга илешип алып, эмоциялык баарлашуу жөндөмүнөн ажырайт. Ал эми жалган алып келген эң чоң кыйроо сезим талдуулуктун азайышы же сезүү жөндөмүнүн жоголушу. Жалганга негизделген мамилелерди түзүп жаткан адам бир канча убакыттан кийин сезим талдуулугун жоготконун, сезбей калганын байкабайт. Ал эми эмоциялык баарлашууда негизги шарт сезимтал болуу. Эгерде жогоруда келтирген мисалды улантсак, күйөөсүнө жалган айтууга мажбур болгон аял үйүнө келип, күйөөсүнө күн кандай өткөнүн айтып берип жатканда, күйөөсү жактырбаган адам менен баарлашкан убакытта телефон чалган учурду аттап кетет. Ал күйөөсүнөн ал мүнөттөрдү жашырат. Эгерде күйөөсү ал мүнөттөр жөнүндө сураса, аялы ал убакытта өз эмоциялык дүйнөсүнүн сезимталдыгын төмөндөтүүгө мажбур болот. Себеби эгерде аял күйөөсүнө жалган айтууга мажбур болгон убакытта толкунданса, кызарып, жалганы чыгып калаарына тынчсызданып, паника абалында болот. Мындай болбош үчүн ал өз эмоциялык дүйнөсүн басып, тынчсыздангандыгын билдирбей баарлашууга мажбур болот. Мына ушул убакытта жубайлар бири-бири менен өз ара сезим байланышта болбойт. Эмоциялык дүйнөнүн катышуусусуз түзүлгөн мамилелер арамза жүрүм-турум жана жасалма маанайга себеп болуп, сапаттуу жана канааттандырарлык баарлашуунун мүнөзүнө ээ болбойт. Чынында жубайлар өз ара мамиле түзбөй эле бири-биринен качып жана токтотуп жатышкан болот. Жада калса, аял күйөөсүнүн ачуусу келген үчүн жалган айтса деле башкы натыйжа сезимдер жок мамиле. Себеби кандай болсо дагы бири-биринин инсанына басым көрсөткөн модель бактылуу никеде мүмкүн эмес. Баарлашууда адамдын инсандыгына басым көрсөткөн сөздөр, адамдын инсандыгынын белгилерин жогоруда көрсөтүлгөндөй ачык басым аркылуу түшүндүрүүгө болбойт. Инсан өзүнө бир катар сөздөр аркылуу басым жасаганын сезет. Бир караганда ал сөздөр эч кандай басым алып жүрбөйт. Бул сөздөрдүн эң башкысы сен. Максатты белгилеген сен сөзү адамдын инсандыгына түзмө-түз кайрылып, ага психологиялык басым көрсөтөт. Үй бүлөнүн улуу мүчөлөрү балдар менен баарлашууда максатты белгилеген сөздү өтө көп пайдаланышары байкалган. Бул сөз болсо негативдүү демилгелөөчү таасир берет. Бул адамдын инсандыгына терс эмоциялуу сөздөр менен психологиялык таасир берүүгө аракеттенүү. Башкача айтканда, адамда негативдүү сезимдерди туудуруу менен позитивге багыттоого жасалган эки ача аракет. Мисалы, эгерде окубасаң, сен адам болбойсуң. Сен эмне үчүн үйгө күнүгө кеч келчү болдуң? Сен даамы жок тамак жасаптырсың. Адамга тапшырма көрсөткөн максат катылган жана негативдүү демилгелөөчү таасир берген сен сөзүн камтыган ушул сыяктуу сүйлөмдөр менен кайрылган убакытта ал өз инсандыгын сактоо үчүн коргоо механизмин жандырат дагы, өзүн коргоп жатып, карама каршы жак менен конфликт баштайт. Мына ошондуктан үй бүлө ичинде түзүлгөн баарлашууда негативдүү демилгелөөчү таасир берген сен сөзү аркылуу билдирүү керек эмес. Башкача айтканда, баарлашууну мажбурлоо жана адамдын инсанына басым көрсөтүү эффектиси бар сүйлөмдөр менен курууга болбойт. Эгерде үй бүлөдө бир нерсе туура эмес болуп жатса, адамдын инсандыгына психологиялык басым жасабай, жүрүм-турумундагы жаңылыштыктарга көңүл буруу менен аларды алдын алууга аракет жасоо керек. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү өзүн коопсуздукта сезип, анын менине багытталган басым аны тынчсыздандырбашы керек. Үй бүлөлөрдүн эң чоң жаңылыштыктарынын бири негативдүү демилгелөөчү таасирлерден басым көрсөтүп жаткан адамдан туура жүрүш-турушту күтүү болуп саналат. Жогоруда көрсөтүлгөн мисалдарга дагы бир кошумча. Жубайынын толуктугу тынчсыздандырган күйөөсү ага сен ушунчалык толуксуң деп же кандайдыр бир сөздөр жана өнөкөттөр менен анын боюнун кыскалыгын сынга алса, бул жүрүм-турум формасы адамдын инсандыгына психологиялык басым катары тоюлат.
адамдын инсандыгына психологиялык басымды сезүү түзгөн өз ара мамилеге түз таасир тийгизет жана кээде жалган айтуунун жок жерден уруш талашка, кээде сезимталдыктын төмөндөшүнө алып келет. Адамдын физикалык сапаттарынан тышкары анын индивидуалдуулугун калыптанган башка өзгөчөлүктөрүнө дагы аяр мамиле жасоо керек. Мисалы, мен сенин акыл эсиңде күмүнүм бар, же сен абдан жүдөп аласың, сен мен каалагандай эмессиң жана башка сүйлөмдөр адамдын инсандыгына түздөн түз коркунуч келтирет. Мындай сөздөрдү айткан ата-эне чынында баласынын акыл эси толук экенинен шек санашы мүмкүн. Бирок баланын бетине айтуу анын инсандыгына коркунуч келтирет. Балким бала өз тазалыгын сактоого көнгөн эмес, бирок аны менен баарлашууну, жеке гигиенаны сактай албаганына биринчи кезекте көңүл бөлүүдөн баштоо баланын инсандыгына психологиялык таасир көрсөтүү. Баарлашуу жөндөмүн жоготуу. Үй-бүлөлүк баарлашууда адамдын инсандыгына жана индивидуалдуулугуна таасир этчү ызалуу элементтер болбосо деле, үй-бүлө мүчөлөрү үчүнчү бирөөлөр жөнүндө сүйлөшүп жатканда мындай баарлашуунун катышуучулары чынында бири-биринин инсандыгына кыйыр басым жасашат. Мындай чөйрөдө өскөн бала өз социалдык турмушунда жаңылышты кетирип алуудан коркот. Бала үйдөгүлөрдүн башкаларды талкуулоосун угуп, мындай тажрыйба алып, өз социалдык турмушунда жаңылыштык кетирбөөгө, башкалардын аны талкуулоосуна жол бербөөгө абдан аракеттенет. Ошентип, мындай чөйрөдө тарбияланган балдарда социалдык фобия калыптанганы байкалат. Социалдык фобиядан жабыр тарткан бала баарлашуу жөндөмүн жоготот. Ал башка адамдар менен баарлашууда толкунданат, баарлашуудан качат, баарлашуу учурунда кээ бир сөздөрдү пайдаланбайт, сөзүнүн аягына чыкпайт. Социалдык айланасында кимдир бирөө ага кайрылып сүйлөшөт деп ойлойт, тынчсызданат. Ал бул чөйрөдөн тез чыгып кеткиси келет. Социалдык фобиядан жапа чеккен адам, ал канчалык жумшак формада болбосун, өз үй-бүлөсүн курууда кыйынчылыктарга дуушар болот. Инсанга кыйыр таасир берүү. Жогоруда келтирилген мисалдарда көрсөтүлгөндөй, инсанга психологиялык таасир түз жана кыйыр болот. Мисалы, атасы жана энеси баласын абдан жакшы көрөт. Ага эч кандай зомбулук көрсөтпөйт. Бирок өз проблемаларын чечүүдө ар жолу зомбулук жасашса, баланын инсандыгына кыйыр таасирин берет. Көпчүлүк эне-аталар балдарды алардын уруш талашында катышпасын деп, аны өз бөлмөсүнө киргизип коюшуп, башка бөлмөдө урушушат. Мындай кырдаал бала үчүн карама-каршы келет. Эгерде бала ата-энеси урушкан сөздөрүн угуп, бирок көрбөгөндүктөн элестөөсү канчалык өркүндөсө, ошончолук ата-энесинин ортосунда зомбулукту элестетет. Негизинен бала зомбулукту абдан коркунучтуу элестетет. Мисалы, энеси «антпе, чачпа» деп айтса, бала атасы энесин өлтүрүп жатат, же энеси коргоном деп атасын бычак менен сайып жиберет деп элестетиши ыктымал. Баланын элестетүүсүнүн күчтүүлүгүнө жараша ал жакта болуп жатканды апыртып элестетип, ичинен запкы жейт. Ошондуктан үй-бүлөдөгү проблемаларды чечүү үчүн балдарды башка бөлмөгө жөнөтпөй, таптакыр башка жактан чечүүгө аракет кылуу керек. Эгерде үйдө абдан жогорку деңгээлдеги проблемалар болсо, аларды чечүү оңойго турбайт. Бала өзгөчө ушундай кырдаалда, мындай атмосферада болбошу керек жана ата-энеси бет келген проблемаларды чечүүнүн күбөсү болбошу керек. Проблемаларды чечүүнүн күбөсү болгон балдар проблемаларды чечүүнүн ошондой эле жолун өздөштүрүшөт. Мунун бардыгы менен бирге үй-бүлөдө баарлашуу болбой турган моменттер дагы бар. Мындай учурда жубайлар баарлашууга аракет кылгандан көрө бир аз тыныгуу алганы туура. Мисалы, сезимдерди контролдоо мүмкүн болбой, бири-бирине каршылыгы күчөп жаткан учурда кырдаалды курчутпай, бири-бирин ызалабай, ого бетер ачууланбай, баарлашууну чектеп койгон туура болот. Андан кыжыр кайнап турганда чечилген үй-бүлөлүк проблемалар чынында эле реалдуу чечилбейт. Ошондуктан өз ачуусун контролдой алган адамдарга жини тараганча күтө туруу жакшы болот. Жини келген учурда баарлашууну улантуу туура эмес. Ачууланган учурда түзүлгөн эмоциялык баарлашууда сезим акылдан өйдө болуп, акыл ченемдүү чечимдер кабыл алынбайт.
же чечим кабыл алынса дагы аны ишке ашыруу оордукка турат. Үй бүлөлүк баарлашуудагы ооа сөзүнүн күчү азыркы тапта инсандын жана өзүнө ишенгендиктин мүнөздөрүн калыптандырып алып, аларга таянган адамдар жок сөзүн пайдаланууну кубатташат жана жок деп айтууга мотивация камсыздоого аракеттенишет. Ошондой эле үй бүлөдө баарлашууда пайдаланган жок деген сөз адамдын тушалып, өз ички дүйнөсүнө чөмүлгөнүнүн себеби болот. Ооба деген сөз башка адамдын жүрөгүнө жол ачып, ага чечүү керек болгон проблемаларды ойлонуштурууга түрткү берет. Баланы, өзгөчө кичинекей баланы жок деген сөз абдан ачуулантат. Анын жүрүм турумун агрессивдүү кылат. Үй бүлөлүк баарлашууда ооба сөзү башка адамдын инсандыгын кабыл алуу катары кабылданат. Баарлашуу модели өнүккөн үй бүлөдө өз ара байланыш сезими тезирээк өнүгөт. Бирок баса белгилей кетүү керек. Үй бүлөдө ооба дегендик башкалардын бардык каалоолоруна макул болуп, ошол замат аткаруу дегенди билдирбейт. Ооба дегендик сен үчүн бардык эшиктер ачык. Сүйлөшүп, бул маселени талкуулайлы. Сен менин пикиримди ук, мен сенин пикириңди угайын. Кандай чечим кабыл алсак дагы экөөбүз кабыл алалы. Мындай мамиле үй бүлөдөгү коллективдүү жашоону билдирет. Ар биринин өзгөчөлүгү эске алынган жана бири-бирине ооба болуптур, мен макулмун деп айткан үй бүлөдө инсан баалуу, аларда ар кандай пикирлерге көңүл бурулат. Баарлашуу ачык. Мындай мамиле өзгөчө баштапкы стадиялардагы баланын мүнөзүнүн калыптанышына оң таасирин тийгизет. Инсан катары кабыл алып жатканын көргөн үй бүлө мүчөсү бактылуу болот жана үйдө баарлашууга дайыма ачык. Тескерисинче, жок деген сөз терс мааниге ээ. Жок сөзү менен түзүлгөн диалогдордо баарлашууну каалоо болбойт. Ал жерде сүйлөшүүнү улантууга түрткү болуучу баарлашуу энергиясы жок. Мына, ошондуктан үй бүлөдөгү баарлашууда жок сөзү тыюу салынган сөздөрдүн бири. Жок деген сөз проблеманы чечүү мүмкүнчүлүктөрүн азайтат. Проблемадан өз ички дүйнөсүнө жашынуу, кутулуу жолу болуп эсептелет. Ооба сөзүн бири-бирине баарлашууда пайдаланган үй бүлө мүчөлөрү жаңы милдеттердин пайда болуу фактору болушат. Бул пайда болгон милдеттер жаңы чечимдерди табууга жардам берет жана үй бүлөнүн жашоосун жигердүү тонуста кармайт. Мисалы, аялы күйөөсүнө бул айда жаңы эмерек алалы дейт. Ал болсо ар башка жооп берет. Же жок, бул айда биз кыйын абалда болобуз. Ооба, жакшы болот эле. Бирок бул айда биз кыйын абалда болобуз. Бул эки жооптун айырмасы көрүнбөйт деле. Бирок биринчи жагдайда аялы алгач жок дегенди угат дагы кийинки сөздөрдү жактырбай кабыл алат. Кыйын абалда болобуз дегенди түшүнүп туруп деле аны сезимтал менен кабыл албайт. Ал эми ооба, жакшы болот деген жоопту аялы күйөөсү макул жана кандайдыр бир жолун табат деп кабыл алат. Үй бүлөлүк баарлашуудагы үндүн тону. Үй бүлөдөгү баарлашуудагы башкы моменттердин бири үндүн кандай тондо пайдаланылганы. Ар кандай курактагы топтордо мүнөзү, күчү, ар кандай адамдардын үнүнүн тобу табиятынан ар башка. Эркектердин үнү жоон жана басаңдаган, аялдардыкы ичкерээк, балдардын үнү өсүп жаткан болот. Жумшак тондогу үн баарлашууга оң таасир берет. Эгерде үндүн тонунун жумшактыгын жөндөп албаса, орой жана жоон же ичке жана ачуулуу үн коркунучтуу эффект берет. Өзгөчө балдарга ичке же жоон үн менен кайталаганда бала айтылган нерсени аткарса дагы, анын эсебинде бул үн коркунучтуу жана бир шумдук нерсе катары калат. Өз ээсинин эркине каршы эле маектешинин нерв булаларына таасир берген үндөр болот. Эгер үй бүлө мүчөлөрүнүн бирине анын үнүнүн тону боюнча сын айтылса, бул сынга көңүл буруу керек жана ал үнүн жөндөп алууга аракеттенүүсү зарыл. Ошондой эле адам өз үнүнө таасирдүүлүк бербей, акцент жасабай, ар дайым бир тондо, бир деңгээлде эле сүйлөшсө, мындай маек үй бүлөдө баарлашуу сапатына таасир берет. Интонациясы жок сүйлөшүү маектешиңди чарчатат. Бир аз убакыттан кийин маектеш тынчсыздана баштайт же маектин жүрүшүнө көңүл бурбай калат.
Үй бүлөдө адамдар бардыгы жумшак тоон менен баарлашабыз деп макулдашып алууга аракет кылуулары керек. Башкача айтканда, баары үнүнө жылуулук берүүгө аракеттенишет. Эгерде үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин үнү чыкпаса, ал уялбай, адамдын инсандыгына басым көрсөтпөй, бул жөнүндө билдириши керек. Эч ким өзүнүн чыныгы абалын реалдуу баалай албагандыктан, үйдө бул маселеде баары бири-бирине колдоо көрсөтүшү зарыл. Баарлашуу жана проблемаларды чечүү жөндөмдүүлүгү. Үй бүлө системасын түзүүдө баарлашуу жөндөмү канчалык маанилүү фактор болсо, адам ээ болууга тийиш болгон дагы бир искусство. Проблемаларды чечүү жөндөмү. Эгерде үй бүлө мүчөлөрү баарлашуу түзүүгө жөндөмсүз болсо, проблемаларды чечкенди билбесе, же проблемаларды чечүү процессинде баарлашуу аркылуу чечим чыгарууга эрк көрсөтө албаса, туюк айлана келип чыгышы мүмкүн. Мисалы, кайненеси менен түшүнбөстүктөр көп болгон аял күйөөсү менен сапаттуу баарлашуу түзсө дагы, бул проблемаларды чечүүгө жетиштүү дегенди билдирбейт. Ал гана эмес, көпчүлүк учурда баарлашуу сапаты өскөндө адамдын күтүүлөрү дагы жогорулайт. Аялы кайненеси менен болгон проблемаларды күйөөсүнө ачык жана туура методдор менен түшүндүрүп, күйөөсү бул проблемаларды чечет деп күтөт. Бирок акыркы чечим аны эки жак тең кабыл алгандай болушу керек. Кабыл алууга мүмкүн болгон чечимди табуу адамдын проблемаларды чечүү жөндөмү бар экенине байланыштуу болот. Баарлашуу түзүү жөндөмү проблемаларды чечүү жөндөмүнүн түгөйү. Эгерде бул жөндөмдөрдүн бири бар, бири жок болсо, көпчүлүк учурда олуттуу жыйынтык чыкпайт. Баарлашуу түзүү жөндөмү көбүнчө пассивдүү, ал эми проблемаларды чечүү жөндөмү активдүү болуп эсептелет. Эгерде пассивдүү жөндөмдөр өз убагында активдүү болбосо, алар маектешиңди кызуусун өчүрүп, акыл эсин чарчатып жиберет. Бул кырдаалды кыскача айткан сөзүн эмес, ишине карап баала десек болот. Көп жубайлар бири-бирин сүйүп, жакшы баарлашуу түзгөнү менен кезиккен проблемаларды чече албай, жалпы чечим таба албай, тынчсыз турмушка кабылышат. Мындай жашоонун табигый натыйжасында баштапкы этапта жубайлар жетишкен позитивдүү баарлашуу жөндөмүнүн бузулушу жана анын ордуна баарлашуунун негативдүү методдору келиши, же болбосо зомбулукка негизделген баарлашуу келип чыгат. Зомбулукка негизделген баарлашуу дегенде дароо эле физикалык зомбулукту ойлоо керек эмес. Тажрыйба көрсөткөндөй, үй бүлөдөгү эң кеңири тараган зомбулуктун түрлөрү психологиялык жана сезимдик. Мисалы, позитивдүү баарлашуу жөндөмүн жоготкон жубайлар проблеманы өздөрүнө пайдалуу чечүүгө жетишүү үчүн бири-бирин чектөөгө барышат. Бул чектөө көбүнчө сүйүү жана көңүл буруу керектөөлөрүн канааттандырууга колдонулат. Мындай чектөө чечимге жетишүүнүн инструменти болуп калат. Көпчүлүк коомдо үй бүлөдөгү проблемаларды чечүү милдети бир адамга жүктөлгөнү көңүл бураарлык факт. Үй бүлө мүчөлөрү кандай гана ачык баарлашуу түзбөсүн, бардык учурларда проблемаларды чечүүнү бир адамга жүктөшөт. Бул үй бүлөнүн биринчи мүчөсү дайыма активдүү болот. Ал эми калгандары пассивдүү бойдон калышат. Эгерде бардык үй бүлө мүчөлөрү активдүү болсо, бардыгы үй бүлөдөгү проблемаларды чечүүгө, үй бүлө турмушуна өз салымын кошуп, үй бүлө бактылуу жашамак. Үй бүлөдө бир адам проблемаларды өз алдынча чечүү аракетин көргөн учурда, башка үй бүлө мүчөлөрү өздөрүн тынч сезишет. Бирок проблемалар менен жалгыз алпурушкан адам чарчап, өзүн бактысыз сезет. Ал эми үй бүлөдөгү бакыт жалпы коллективдик бакытка өткөндө гана чыныгы бакыт болот. Болбосо жетишилген жеке бакыт үй бүлөлүк бакыт болбойт. Үй бүлөдөгү бакыт туташылган идиштер мыйзамына окшош. Бакыттын үй бүлө ичинде жайгашуусу жубайлар ортосундагы баарлашуунун ачык формада болуусуна гана байланыштуу эмес. Ошондой эле ал бардык үй бүлө мүчөлөрү активдүү абалда болушуна байланыштуу. Баарлашуу каналдары функционалдуу болбогон үй бүлөлөрдө бир мүчөсүнүн бактылуу болуусуна бардыгынын салымы канчалык чоң болбосун, бул башка үй бүлө мүчөлөрүнүн жашоого кубанычы жок болгону байкалат. Бактылуу, өзүн бактылуу сезген адамдар бир аз убакыт өткөндөн кийин бактысыз калышат.
Үй бүлөдө жалпынын бакыты чыныгы бакытка айлана турган болгондон кийин ар бир үй бүлө мүчөсү үй бүлөлүк турмуш үчүн жоопкерчилик алышы керек. Көпчүлүк улуттардын маданиятында эркек үй бүлө башчысы болуп саналат жана үй бүлөнүн бардык жоопкерчилиги ага жүктөлөт. Үй бүлө башчысы түшүнүгүндө мындай маани берүү жана бардык жоопкерчиликти эркекке гана жүктөө үй бүлөдө баарлашуу каналдары жабылып калганына себеп болот. Бул өзгөчө жер ортолук деңизиндеги коомчулукта көрүнөт. Бирок эгерде үй бүлө коллективдүү жоопкерчилик өкүм сүргөн уюм болсо, үй бүлөнү башкаруу дагы жеке чечүү менен эмес, чогуу чечим кабыл алуу менен жүргүзүлүшү керек. Үй бүлөнү жеке башкаруубу же бирге башкаруубу? Чыгыш цивилизациясынын келип чыгышында мусулман дининин зор таасирине карабай үй бүлөдө индивидуалдуу лидерлик өкүмүн көрүп калган. Үй бүлөнү жеке башкаруубу же бирге башкаруубу? Чыгыш цивилизациясынын келип чыгышында мусулман дининин чоң таасирине карабай үй бүлөдө индивидуалдуу лидерлик көнүмүш болуп калган. Эгерде мусулман цивилизациясын алып көрсөк, үй бүлө иштери жеке мамиле менен эмес, ачык диалог жана жалпы чечим менен аткарылат. Үй бүлөдө кабыл алынган чечимдер, алар ишке ашыра турган стратегиялар жана үй бүлөдөгү инсандар аткара турган аракеттер үй бүлөдөгү бир күчтүү инсандын эмес, бардыгы чогулуп кабыл алган жалпы чечимдердин негизинде ишке ашырылышы керек. Башкача айтканда, үй бүлөнү башкаруу механизми жалпыга тиешелүү маселелер талкуулана турган үй бүлөлүк кеңеш болушу керек. Мисалы, пайгамбарыбыз дайыма бир дагы күн калтырбай күнүгө түштөн кийин өз аялдары менен чогулуп, алар менен баарлашчу, же биздин тил менен айтканда үй бүлөлүк чогулуш өткөрчү. Пайгамбарыбыз үй бүлөсүндө өткөргөн жолугушуулар, маектешүүлөр, талкуулар жана чогулуштар аялдардын өнүгүшүнө зор таасир тийгизген. Пайгамбарыбыздын аялдары эң билимдүү сахабалардын ичине киришкен. Үй бүлөдө өткөрүлгөн чогулуштар үйдөгү проблемаларды чечүү үчүн чөйрө гана түзбөстөн, үй бүлө мүчөлөрү ортосунда жалпы сезимдик дүйнө пайда болушун жеңилдеткен. Үй бүлөлүк чогулуштардын аркасында жубайлар бири-бирин жакшыраак билип, ар биринин мүнөздөрүн байкап, проблемаларга көз карашын жана аларды чечүү жолдорун сунуштай алышат. Экинчиден, үй бүлөдөгү чечимдерди чогуу кабыл алуу, кийин проблемалар келип чыкканда дагы аларды чогуу чечүүгө платформа болот. Өзгөчө бул чогулуштар балдардын инсандыгынын өсүшү жана мүнөзүнүн калыптанышына зор салым кошот. Чогулушта анын пикирин угуп, ага маани берип, атасы жана энеси ага олуттуу мамиле кылаарын сезип, үй бүлөлүк проблемаларды чечүүгө өз салымын кошконун көргөн бала аябай сыймыктанат. Эгерде үй бүлөлүк чогулуштардын жүрүшүндө үй бүлө мүчөлөрү бири-бири менен табигый баарлашууда болсо, түзүлгөн сезимдик баарлашуунун аркасында алардын ортосундагы сүйүү жана ынтымак бекемделет. Үйгө берилген сабактар. Менин 2 кесибим бар деп эсептейм. Журналист жана ата. Иоанн Златоуст айткандай, балалуу болуу менен гана ата болбойт. 9 ай курсакта көтөрүү менен гана эне болбойт. Жакшы тарбиялоо менен гана ата, эне боло аласың. Евразия өлкөлөрүнөн жиберилген материалдарды редакциялап чыгып, мен бул жолу жарыкка журналдын жөн гана тематикалык номер эмес, ата-энелер үчүн өз убагында жана пайдалуу окуу куралы чыгаарын түшүндүм. Мында адистердин кеңештери, сунуштары жана тажрыйба орун алган. Ата-энелердин кимиси балдарына кантип тарбия берүү жөнүндө ойлонбой койсун. Адам кылып, жакшы билим берип дегендей, балаң менен руханий байлыкты жана өз ара түшүнүүнү кантип өмүрдүн акырына чейин сактап калуу мүмкүн. Урматтоо жана сүйүүгө үйрөтүү, өз данегиңди, көчөтүңдү бийик, бекем, сулуу дарак кылып өстүрүү оңой эмес иш. Бул иште жаңылыштыктар болбой койбойт. Эсимде, менин уулум бала бакчага барчу. Бир жолу ата-энелер чогулушунда тарбиячылар бизге балдарыбыздын кээде ачуулуу, мээримсиз болушаарын көрсөтүштү. Психолог ошондо ким күнүгө жок дегенде бир жолу баласын жөн эле кучактап, өөп, көзүнө карап жакшы сөздөрдү айтат. Колуңарды көтөргүлөчү. Катышып отурган 20 чакты ата-энелердин 9-у кол көтөрдү. Дайым эле иш көп, убакыт жок. Балдарыбыз бир нерсе айткысы келгенин
укпай, маани бербей, көңүл бурбайбыз. Сөзүн бөлүп, аягына чейин чыдап укпайбыз. Дайыма өз айткандарыбыздан кайтпайбыз жана эч качан бир карыш дагы жылбайбыз. Биз ата-энебиз, демек биздики туура. Балдарыбыз болсо курагы жана тагдыры боюнча бизден кол алдыбызда. Бир сөзү менен айтканда, эки дүйнөнүн, балдардын жана улуулардын дүйнөсүнүн тынч бирге жашоосунун проблемасы балдарды тарбиялоонун бардык мамлекеттик, экономикалык жана моралдык проблемаларын дароо чечип, дүйнөгө тынчтык каалап коюу мүмкүн эмес. Тырышчаактык, чыдамкайлык жана акылдуулук керек болот. Башка адамды түшүнүү жана кабыл алуу дайыма оор. Жан дүйнөгө көп эмгек талап кылынат. Менин кесиптешим 2 баланын энеси. Үйүнөн байкаган бир көрүнүштү айтып берди. Анын 8 жаштагы уулу шашка ойногонду жакшы көрөт. Ал карындашын ойногонго үйрөткөнү жатып, башынан сылап, мен сени акылыңды толтурайын деп жатам дейт. Чогуу чоңоебуз. Юмурчак телеканалы жана анын негизги принциптери. Юмурчак ТВ каналы 2007 жылы Саман Йолу берүү тобунун алкагында иштеп баштаган. Балдар аны бат эле жакшы көрүп калышты. Ошондой эле ата-энелерге дагы жакты. Юмурчак ТВнын максаты визуалдык жактан эстетикалык, педагогикалык жактан билим берүүчүлүк болуу. Негизинен мультипликациялык жана анимациялык фильмдерди көрсөткөн башка балдар каналдарынан айырмаланып, биз балдар мектепте алып жаткан билимдердин толуктоочу программаларды чыгарабыз. Берүүлөр ар кандай курактарга жараша категорияга бөлүнгөн. Мектепке чейинки, башталгыч жана орто мектеп курактагылары. Алардын ар биринен алынган проблемалар ар кайсы убакытта чыгып турат. Күнүмдүк берүүлөрдө атамекендик жана чет өлкөлүк өндүрүштүн программалары камтылган. Телеберүүлөр балага өз маданияты жана географиясын гана эмес, тышкы дүйнөнүн ар кыл жактарындагы олуттуу деңгээлде билүүгө жардам берет. Чет өлкөлүк өндүрүштүн программаларынын ичинде билим берүүчү, пайдалуу жана сапаттуу берүүлөр бар. Мисалы, ата-энелер жана мектепке чейинки курактагы балдар чогуу көрүүсү үчүн Калион мультсериалы бар. Биз дүйнөлүк ири кино ярмаркаларга көз салып турабыз. Чет өлкөлүк компаниялар Юмурчак ТВ принциптери менен тааныш жана биз ар башка өлкөдөгү фильмдердин өнүгүүсүнө таасир бере алабыз. Текилже бул программаны сатып алуудан мурда биз тарбиячылар жана педагогдор менен кеңешебиз. Биз балдарга ойлонуп, талкууланып, натыйжа туура жыйынтыктарга келип жана туура пикирде болууга мүмкүнчүлүк берүүчү программаларды чыгарабыз. Биздин каналдын көрүүчүлөрү балдардын программаны жаратууда катышуусу аларга ачылууга мүмкүнчүлүк берет. Өзүнө ишенүүсүн өстүрөт. Биздин каналдын мейманы болгондорго дагы, экрандын аркы жагында отургандарга дагы позитивдик таасир беришет. Бизде ушул сыяктуу 5-6 туруктуу берүүбүз бар. Көрөрмандар жана алардын үй бүлөлөрү менен байланыш түзүп, биз өз максаттык аудиториябызды жакшыраак түшүнө баштадык. Түркияда курагы, жынысы жана билим деңгээлинен тышкары өлкөнүн ар башка облустарында маданий, экономикалык жана социалдык айырмачылыктар бар. Биз буларды эске алууга аракеттенебиз. Биз балдар өзүн өзү кароо, сулуулукту түшүнүү жана жакшы табият көндүмдөрүн алуусуна кам көрөбүз. Китеп окууну сүйүүгө үйрөтүүгө аракеттенебиз. Чоң киши сыйкырдуу сериалдын мазмунунда эмне реалдуу, а эмнеси ойлоп табылган экенин жеңил эле айырмалайт. Бала болсо ойлонуп табылгандарды реалдуудан айырмалай албайт. Ал коркунучка кабылат. Эгерде ал дайым эле коркуу сезими менен жүрсө, келечекте проблемалар жаралышы ыктымал. Ата-энеси баласын ашыкча коргоп, камкордук көрсө, бул дагы анын тышкы дүйнөнү таануу мүмкүнчүлүгүн чектейт. Анын астында коргоосуз калышы мүмкүн. Менимче, бала кайсы гана каналды көрбөсүн, ата-энеси ал эмнени көрүп жатканын так билиши керек. Ошондой эле бала менен телевизордон көргөнү жөнүндө сүйлөшүү пайдалуу. Биз ата-энелерге Юмурчак ТВнын кечки эфиринде чыгуучу чогуу чоңоебуз программасын көрүүгө чакырабыз. Анда биздин адистер педагогика жана психология жаатында өз тажрыйбасы жана билимдери менен бөлүшөт, ар кандай суроолорго жооп беришет.
Акыркы учурларда балдар берүүлөрүнө маани бериле баштаганы алдыга карай маанилүү кадам. Буга бүгүн ата-энелер менен педагогдор программаларды тандоого акыл эстүү мамиле жасашат. Көп ата-энелер балдардын телевизор көрүүсүн чектөө керек экенин түшүнөт. Менимче бул мектептерде өткөрүлгөн медиа сабаттуулук сабактарынын таасири болуп саналат. Биздин каналда атайын эскерткич белгилердин пайдаланылышы балдарга алардын жаш курагына ылайык программаларды тандоого мүмкүнчүлүк берет жана терс таасир тийгизиши мүмкүн болгон программаларды көрүүдөн коргойт. Чоң киши болгум келет. Бардык балдар кааласа, каалабаса чоң киши болушат. Ал эми чоңдор эми эч качан бала болушпайт. Баланын көз карашы. Кичүү мектеп жашындагы балдардан сен чоң киши болгуң келеби деп сураганда дароо эле ооба деген жооп алабыз. Чоңдордун жашоосу балдарды эмнеси менен кызыктырат? Алар улууларга кандай мүнөздөмө беришет? Чоңдор бардык каалаганын жасашат. Чоңдор сабак окушпайт. Аларга мектепке баргандын кереги жок. Чоңдор кеч жатса дагы болот. Алар жумушка барышат жана акча иштеп табышат. Чоңдор балдарын уруша алышат. Чоңдор көптү билишет. Улуулардын жоопкерчиликтери жөнүндө бир дагы сөз жок. Жооптор бир жагынан митаамдыгы жок, кубанычтуу, экинчи жагынан жетили электиги менен таасир калтырат. Кичинекей балдардын дүйнө таанымы ушундай. Улууларды алар негизинен ата-энесинин мисалында кабыл алышат. Себеби балдар үчүн улуулардын дүйнөсү баарынан мурда өздөрүнүн жакын улуу адамдары. Өспүрүмдүн көз карашы. Убакыт өткөн сайын улуулардын дүйнөсүн кабыл алуу өзгөрөт. Жана улуулардын жашоосу, алардын өзү жөнүндөгү пикири пайда болот. Ошол эле сен чоң киши болгуң келеби деген суроого өспүрүм мен ансыз деле чоңмун деп жылмаюу менен жооп берет. Өспүрүм үчүн чоң киши болуу деген эмне? Биз ар кандай жоопторду алдык. Чоңдорго көп нерсени жасоого уруксат. Чоңдор кандай керек болсо ошондой жасашат. Чоң болгон жакшы. Машина айдаса болот. Улуулардын дүйнөсүнө бир катар нааразычылыктар дагы бар. Көбүнчө чоңдор балдардын пикирин укпайт. Чоңдор көбүнчө балдардан талап кылат. Чоңдор акыл үйрөтүп, тарбиялагандан башканы билишпейт. Бирок балдардын жоопторунда аягандык дагы кездешет. Чоңдорго кээде кыйын болот. Бирди ойлойт, экинчисин айтат, үчүнчүсүн жасайт. Чоң болгон аябай жоопкерчиликтүү. Жумушка баргысы келбейт, бирок барышы керек. Чоңдорго бул дүйнөдө аябай кыйын жана башка. Бул сөздөрдөн өспүрүмдүн аябай чоң киши болгусу келгени дагы, бир аз чочулап турганы дагы байкалат. Себеби улуулардын дүйнөсү өз алдынчалык жана баарын жасай алгандыгы гана эмес, ар кандай кыйынчылыктарга дагы бай. Өспүрүмдөр үчүн улуулардын жашоосунун атрибуттары өзгөчө жагат. Жеке автотранспорт, кымбат баалуу саат, уюлдук телефон, ошондой эле финансылык эркиндик, акчаны өз каалаганындай коротуу мүмкүнчүлүгү. Өспүрүмдү кичинекей бала эмес, бирок чоң адам дагы эмес деп эсептешет. Көбүнчө улуулардын дүйнөсү алардын маңдайында жазылат. Муну улуулар салт катары сен али кичинекейсиң деп түшүндүрүшөт. 15 жашар бала өз ата-энесинен сурашы мүмкүн. Кымбаттуу ата-эне, силер чечип алгылачы. Мен кичинекейминби же чоңмунбу? Эмне үчүн мен кечинде киного суранганда кичинекей болуп калам? Ал эми үйдө жардам бериш керек болгондо силер мени чоңсуң дейсиңер. Классикалык курактын психологияда 11ден 15 жашка чейин өспүрүм курак деп эсептелинет. Ал эми 16-17 жаш улуу өспүрүм курак деп аталат. Россиялык жана казакстандык психология илиминде инсандын мезгилдеринде 13 жаштын кризиси белгиленет. Ушул куракта эң чоң өзгөрүүлөр болот. Башкасы өнүгүүнүн социалдык кырдаалынын өзгөрүүсү. Өспүрүм аны чоң деп эсептешкенин каалайт. Бул жерде ал чоңдордун кичинекейлерден эмне айырмасы бар экенин түшүнүүгө аракеттенет жана эреже катары тышкы айырмачылыктарды гана көрөт. Ал эми улуулардын жоопкерчиликтери бар экени жөнүндө өспүрүм ойлонбойт. Так ушул мезгилде өспүрүмдөр өздөрүнүн өзгөчө дүйнөсүн жаратып, улуулардын дүйнөсүн туураганга аракет кылышат. Бирок көп учурда өздөрүн карама-каршы коюп алышат. Өспүрүм курактын негизги карама-каршылыгы улуу статусун, улуулардын мүмкүнчүлүктөрүн алууга умтулуу менен улуулардын жоопкерчилигинен качуунун ортосундагы келишпестик. Чоң болуу көпчүлүк өспүрүмдөр үчүн ролду коюнга окшош. Белгилүү улуу адамдардын тышкы сапаттарын
стилин, көнүмүш адаттарын, жүрүш турушун тууроо. Бул адамдар ата-энеси эмес, улуу адамдардын көз карашы. Бала суверендүүлүк, көз карандысыздык, өз инсандыгын урматтоону талап кылат. Ага жараша, ага жаңы шарттарга көнүп, өзүн өзү кабыл алып, башкалар аны жетилген адам, инсан катары кабыл алышына жана баалашына жетишүү өтө кыйын. Ал эми улуулар анын чоң экенин билдирүүсүнө теге бердик. Скептикалык мамиле кылганда нааразычылык, конфликт келип чыгат. Балалыктын дүйнөсүнөн чоңдордун дүйнөсүнө өтүү конфликттүү эмес. Позитивдүү болушу биздин колубузда. Башка адамдарды түшүнүүгө эмне тоскоол болот? Анын башкача экендиги башка адамдарды түшүнүүгө эмне жардам берет? Бул сөздөр баланын дүйнөсүнөн чоңдордун дүйнөсүнүн ортосундагы көпүрө болсун. Кимдики туура, ким күнөөлүү? Ата-энелер өкүмчүл. Бала ар дайым алардыкы туура деп ойлошот. Мен үчүн эмне жакшы экенин билишет. Мени менен эч качан кеңешишпейт. Алар үчүн менин пикирим жок. Көп ата-энелерге баланын өз алдынчалыгын чектөө, басым көрсөтүү, жогорку абалда баарлашуу мүнөздүү. Ата-энелер балдары менен баарлашпайт, жөн гана буйрук беришет. Балдарынын пикирине кызыгышпайт жана компромисске барбайт. Мындай үй-бүлөдө тил алуу, урматтоо жана салттарды кармоо жогору бааланат. Балдар ар дайым ата-энесине баш ийип жүргөндүктөн алар демилгесиз болуп калышат. Өспүрүм куракта ата-эненин өкүмчүлдүгү конфликт жана касташууну туудурат. Активдүү, күчтүү өспүрүмдөр каршылык көрсөтүп, бунт чыгарышып, агрессивдүү болуп, мүмкүнчүлүк болоору менен туулган үйүнөн кетип калышат. Уялчаак, өзүнө ишенбегендер курдаштарынын жаман таасирине киришет. Инна Двирных, психолог. Толук эмес үй-бүлөдө балдарды психологиялык жактан туура тарбиялоого ата-эненин өкүмчүлдүгү тоскоол болот. Мындай ата-эне өз баласына туура тарбиялоо бул анын жүрүш-турушуна катуу көзөмөлдөө деп эсептелет. Катуу көзөмөлдөө деп билет. Бала коркок, түнк болуп чоңоет. Жана кийин балдар бакчасында же мектепте башка балдар менен психологиялык проблемалар көп пайда болот. Ата-энелер туталанып турушат. Бала, алар мени менен адам сыяктуу сүйлөшпөйт дагы. Эмне болсо эле кайкырып башташат. Өздөрү болсо эмне каалаганын дагы билишпейт. Булар эле бир нерсени талап кыла беришет. Биз көбүнчө тарбиялоого бирдей мамиленин жоктугунан азап тартабыз. Эрежелерди тез-тез алмаштырабыз. Балдар улуулардан алардын эмне кылып жатканын түшүнбөйт. Аларга жөн салды мамиле кылышат. Муну түшүнүү оңой. Себеби инсандын маанилүү негизги керектөөлөрүнүн бири курчап турган дүйнөнүн туруктуулугу жана тартипке салынганы, жүрүш-турушу менен баалоодо так ориентирлердин болушу. Ата-энелер болсо өздөрү туталанып турушат. Балдары менен мамиле курууда кескин эмоциялык өзгөрүүлөргө жол беришет. Жазалоо, урушуудан эркелетүү, элжирөөгө чейин. Бул дагы ата-эненин таасирин жоготууга алып келет. Екатерина Бурмистрова, психолог. Үй-бүлө өсүп жатат сайтынын автору. Туталангандык, жинленгендик көбүнчө атасы же энеси кырдаалдан жөнөкөй жол менен чыга албай жаткан учурда пайда болот. Баланын жүрүш-турушу, тиричиликтеги жагдайлар, кандайдыр бир милдетти аткарууга күчү жетпей жатканда. Таасир берүүнүн кадимки жолдору. Кошумча батарея, ылдамдыктын 5-чи өткөрүүсү жетишсиз болуп жатканда туталануу пайда болот. Бирок туталангандан рахат алган адамдарды чанда кезиктирем. Ата-энелер кайдыгер. Бала, эмне айтсам деле баары бир эле сенин проблемаларыңды мага берсечи дегенди угам. Алардын оюнда менде проблема жок болуш керек. Көбүнчө биз жумуштагы проблемалар, жеке турмушубузду жөнгө салуу менен алектенип, балдарыбызга, алардын жоруктарына чын эле кайдыгерлик кылабыз. Балдар өзү менен өзү болуп, өздөрүн ашыкпаш сезип, үйдө азыраак болууга аракеттенишет. Алар башка улуулардын кызыкканына ыраазы болуп, тарбиячысына берилип, аларга ишенип, жылуу мамиле кылышат. Мындай үй-бүлөдөгү балдар көбүнчө алкоголдук же наркоман болуп кетиши мүмкүн. Алар жетелеме жана бардык улуулардын минималдуу жылуулук же жактыруусуна сатылып кетишет. Алар короодогу компанияларга тартылышат. Себеби ал жакта үй-бүлө болбосо дагы үйүрдүн, топтун сезимдери бар. Ал жерде бирөө бардык үчүн жана бардыгы бирөө үчүн. Ата-эне менен баарлашуудан алынган жакшы эмоциялардын
Ата-энесинин эркелетүүсүнүн жетишсиздигин алар жаркын, жагымдуу нерсе менен алмаштырганга аракеттенишет. Алкоголь менен наркотиктер алар үчүн көп учурда каршы тура алгыс азгырык болот. Татьяна Щитова, педиатр. Канча жолу уктум, кандай жакшынакай үй бүлө. Уулу же кызы кимди тартып калган? Байлыкка эсирди. Баленин баары үй бүлөнүн жыргалчылыгы, байлыгы менен баарланып калганда, жаңы төрөлгөн бөбөккө апасынын акчасынын эмне кереги бар? Ага баары бир шымы, кутюрданбы, же апасы тигип берген жалаякпы? Балдарга ата-энесинин чыныгы жана эч нерсе талап кылбаган сүйүүсү керек. Акча, кымбат кийимдерге баланы биз өзүбүз көндүрөбүз. Өзүбүздүн сүйгөн жөндөмсүз экенибизди, күнөөбүздү жууш үчүн. Ата-энелер ашыкча камкор. Бала, алар мени кичинекейден бетер эркелете беришет. Үйдө болсо да бир жөн. Алар болсо элдин баарынын көзүнчө. Алар эмне менин чоң ойгонумду? Мага алардын камкордугу кереги жок экенин түшүнүшпөйбү? Бала 6 айлыгынан эле өзүн инсан катары кабыл ала баштайт. Энесинин астында тынчуктайт. Кээде тамакты анын колунан жегиси келбейт. Ал каалаганын жасоого уруксат беришпесе чыргоолойт. Улам кийин анын өз алдынчылыкка умтулуусу күчөйт. Ата-энесинин баланы курчап турган чөйрөсүн оорчулуктары жана убаракетчилигинен коргоо аракети гиперопекалык, ашыкча камкордукка алып келет. Мындайда бала проблемалуу кырдаалдарды чечүү зарылчылыгынан кутулат. Себеби чечимдер ага же даяр берилет, же анын катышуусу жок эле жетишилет. Натыйжада ал кыйынчылыктарды өз алдынча жеңмек тургай, аларга туура баа бергенди дагы билбейт. Ал оор кырдаалдарда энергиясын мобилизациялоо жөндөмүн жоготот. Улуулардан баарынан мурда ата-энеден жардам күтөт. Үйрөнгөн алсыздык баардык тоскоолдукка колдон келбейт деген шарттуу рефлектордук реакция кылуу. Александр Ганопольский, психиатр. Ашыкча камкордуктун башкы жагымсыз натыйжасы балдарга ашыкча тынчсызданууну өткөрүп берүү, курагына жарашпаган тынчсызданууну психологиялык жуктуруу. Бул көз карандылык, өз алдынча улуу албагандык, инфантилизм, өзүнө өзү ишенбөөчүлүктү, тоокелдиктен качуу, инсандын калыптануусундагы карама каршы тенденцияларды, өз убагында өз ара баарлашуу көндүмдөрүнүн жоктугун жаратат. Алардын балдарына кылган мамилеси ашыкча тынчсыздануу жана коркуу менен коштолбойбу? Ата-энелер өздөрүнө ушундай отчет бериши керек.